Саламатсыздарбы, биздин YouTube көрүүчүлөрү, сиздерге биз абакта жаткан Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Асанбаеванын жаңы Ордо гезитинен берген маегин сунуштайбыз. Айгүл айым, Садыр Нуркожоевичтин камалганына 2 жыл болуп баратат. Декабристин аялы болуу оңой бекен? Туура, камалганына 2 жыл болуп баратат. Ана чыгат, мына чыгат деп чоң үмүт, ишеним менен күтүп келебиз. Садырдын иши ак жана мекенине болгон эмгеги зор экендигин коомчулук билет. Декабристин аялы болуу азаптуу да, ошол эле учурда сыймыктануу да нерсе экен. Ага карабастан жолдошуңдун кылган ак эмгегине ишенсең, эл туура түшүнүп жана колдоо көрсөтүп турса, тарткан санаң жеңилдей түшөт экен. Акыркы 2 жылдагы куугунтук жагдайы жолдошуңуздун психикасына таасир этти деп ойлойсузбу? Жок, андай деп эч ойлобойм. Себеби Садырдын мүнөзү, бизге болгон мамилеси, балдарына берген мээрими абдан жакшы. Айланасындагыларга дайыма позитив тартуулайт. Көп окуйт, көп жазат. Биз анын чарчадым, кыйналдым деген сөзүн уккан эмеспиз. Жабыркаган адам такыр башкача болот да. Элде Садыр Жапаровду бошотот деп президенттен үмүт пайда болду эле. Акыркы айларда анын адвокаттары көп аракеттерди жасашты. Эмне себептен натыйжа чыккан жок деп ойлойсуз? Туура, президенттен үмүтүбүз чоң эле, өтө чоң эле. Себеби президент өзү элди чоң үмүт жандандырып, сот системасын оңдойм, адилеттүүлүктү камсыз кылам деп сөз берген жери бар. Ошондон улам элде мына эми туура, ыймандуу президент келди деп иш жүзүндө калыстык күтүп отурбайбы? Эгерде бизде Кыргызстанда мыйзам иштесе, элдин үмүтү, биздин адвокаттардын иши эч ак үзүрүн бермек. Демек, адвокаттар кандай аракет кылышпасын, бийликтин ниет максаты баарына белгилүү болуп калбадыбы? Иштин жыйынтыгын бир эле адам чечээрин эл түшүнүп калды. Президенттин мен сот ишине кирише албайм деп айткан сөзү, бул азыр бошото албайм дегендик деп түшүндүк. Садыр Нуркожоевичтин атасы өткөндө Атанбаев ага топурак салууга уруксат берген жок. Кайнатамды жерге берип жатканда көп адамдар катуу капаланышып, ушул сөздү айтышты. Кызыл кыргын болуп жатканда деле сөөктү жерге берүү үчүн согушту токтотуп турат экен. Өлгөн адамды акыркы жолу сый көрсөтүүгө. Атанбаев уруксат бербей коюу менен пастыгын, карөзгөйлүгүн, майдачылыгын дагы бир жолу көрсөтүп алды. Атасынын жаназасына уруксат бербей коюп өч алдым дегени жаңылыштык. Атабызды тууган урук, достор, 1000 чакырым алыскы Лейлек, Баткенден, Чаткалдан, аксакалдар, жаштар болуп Айтор, Жумурай журттан көп эл келип, өзгөчө урмат сый менен узаттык. Акылы кыска Атанбаевди болсо, өзү айткандай Кудайга койдук. 25 мартта Садыр Нуркожоевич келбей койсо болбойт беле? Мындай пикирди айткандар абдан көп болду. Мен да ушул маселени көп жолу ойлондум. Садыр күнөөлүү болуп туруп, башкаларга окшоп келбей койсо бир жөн. Бул жерде бир акылмандын сөзү эсиме келет. Атадан 3 бала төрөлөт дейт. Биринчиси жанын баккан, экинчиси малын баккан, үчүнчүсү элин баккан. Биринчи уулу сары чырмоок сыяктуу өз жанын багыш үчүн башкаларды муунтуп, бирөөнүн рызкысын өзү гана жеп, башкаларды эмне болсо болсун, мен жакшы болоюн дейт. Мал баккан уул терек сыяктуу, байлыгына чиренип, тегерегине көлөкөсүн түшүрөт. Ал эми эл баккан уул мөмөлүү дарак сыяктуу. Мөмөлүү даракка ар дайым таш ыргытылып, ар кандай сөздөр айтылат. Бирок ошондо да таарынып калбай, кийинки жылы да көп мөмө берет. Канчалык мөмөлөгөн сайын шагы ийилип, бүт адамдарга пайдасын тийгизет. Садырды эл баккан уул деп билем. Эли үчүн кызмат кылууга сөзсүз келиши керек болчу да.